Урматтуу көрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Бүгүн биз түркүн даам деген теманын үстүндө сүйлөшүп аткан учурубуз. Аңгыча багы каңыл жырды жарып укмуштудай даамдын жыты келип аткан учурум оң тарабымданчы. Бизде коногубуз бар. Коногубуз менен биргеликте таттуу тамагыбыз бар. Тааныштыралы. Крыльнов фирмасынын директору Алтынай Тапаева бизде конокто. Саламатсызбы, Алтынай? Саламатчылык. Алтынай айымдын ошол фирмасы дал ушундай сиздер көрүп тургандай тоокторду сөгү жок, өзгөчө кылып даярдайт. ичинде фарш. Ичинде фарш. Фарш менен даярдашат экен, ооба. Кандай болуп даярдалат? Өзүңүздөн угалычы. Бул эмне? Это курица. Мы вообще решили башкача өзгөчө тамак биздин рынокко киргизелик деп ушундай тоокту ойлоп чыктык. Ооба, ойлоп чыктым, как понять. Көптөн бери жасап жүрөбүз ушундай нерсени. Точнее, мен жасап жүрчүмүн конокторума өзүм. Анан ойлогом, конокторума аябай жактырып жесе, почему бы нет другим, да? Башкаларга эмнеге жасап бербеске? Ооба. Анан акырында олтуруп бул бизнеске айланды. Ооба. Башында кандай ушундай болуп башталган турбайбы? Жакындарыңызга жасап бериңиз. Биринчи жакындарыма, биринчи эжеме, курбум, кызыма, анан кийин ушинтип алар өздөрүнө айтып, видеолорго, анан кийин алар деген коноктор келгенде сурап, бул эмне деп ушинтип кетип калды. Реклама кылып, конечно, анан кийин кетти. Сиз өзүңүз каяктан ойлоп таптыңыз эмнеси менен өзгөчө бул? Ошону айтып бериңизчи. Биз мындай сыртынан караганда кадимки эле тоок болуп турат. Давайте я покажу, как надо его просто резать, как он спокойно будет резаться, да. Канаке? Бул биз деген жазганда эң жакшы продуктларын өзүбүздүн продуктлардан жасайбыз да. Ичине просто так будете резать. Ортосунан кесебиз. Да, вот. Туурасынан кесебиз. Как хотите. Өзүңөрдүн фантазия жарашыктуу кесип метөрөсүз. Канча убакытта даярдаса болот ушул? 2 сааттын ичинде даярдап жеткирип беребиз шаар боюнча. Сиздер жеткирип берүү кызматында аткарасыздар? Да, жеткирүү шаар боюнча бекер. Түшүнүктүү. Аябай сонун даамданат экен Акмарал, алыстан эле мындай. Так, ичинде ачканда эң жакшы продуктлар сыр, биздин өзгөчө сыр менен. Эмнеден турат ошол фарштын курамын айтып бериңизчи? Куриный фарш болот, ичинде сыр, фисташки, ошо бардыгы биздин Кыргызстандан алынат бардыгыбыз. Грибы, шампиньоны, анан кийин баарысы козгарын, ооба, заливка атайын жазадылар, ошо менен заливка менен заливать этип жазалат. Канча болду баягы жалпы элге ушундай? 1 жылдан ашып калды. 1 жылдан ашты. Мындан башка биз деген менюга өзгөчө киргиздик, дагы балык, сөөгү жок балык, анан дагы эмеси бар, бир түрү бар. Фрикасе деген ичинде ал деген башкача түр болот. Балыктын да ичинде сөөгүн алып коесуздар. Ооба. Бул сөөгү кантип алынат? Алтынай айтып бузбай. Өзүнүн методикасы бар атайын. Аны кайтып айтып берем сизге. Просто алынат, ичинен эттер алынып. Сиз жаңылышпасам мындай хирург эмессизби? Я этот врач. Врачсыз. Да, я врач. Сөөгдөрдү алып турасыз. Анда сиз жакшы эле билет туруп, жөн алып коюп турасызбы? Просто тамак жасаганды жакшы көргөн үчүн мурдадан бери 5 жылдан бери жасап жүрөм. Сиз тамактардын хирургу турбайсызбы? Нет, көзүндө. Алтынай өзү дарыгер болуп да иштейт. Дарыгер болуп иштейт. Да. Азаматсыз. Жана операция кылгандай эле. Ооба. Балыктын сөөгүн кантип аласыздар деген аябай мындай кызык болуп атат да мен үчүнчү. Балыкты ал деле өтө деле, как сказать, эси ныгын билип алса жакшы эле болот да. Жакшы аны билген. Күндө жасай берсең үйрөнүп каласың. Сен бизнесиң болсо, конечно, үйрөнүп эметип каласың. Бизде кишилер бар, которые жасайт. Азыр мен жетишип көп заказ. Канча киши иштейт азыр ушуну жасаганын үстүнөн? В общей сложности 5 киши иштейт. 5 киши. Да. Алар кимдер? Ашпозчуларбы? Ооба, ашпозчу, 3 киши, анан кийин жардамчы и доставка кылган кишилер иштейт. Мурда 1 жыл мурун это биз мама экөөбүз эле, анан братишкам жардам берчи, анан 1 жылдын ичинде ушинтип көбөйтүп кишилерге жаап калып, ушинтип чоң кызматым айланып баратабыз буюрса. Жакында койлордун дагы сөөктөрүн алып коюп жасайын деген пландар бар? Баарыбыз урашат ушинтип. Ичин фаршка толтуруп. Бирөө мына индюкту кылып турайын дегенбиз да, индюктучу. Индюкту кылайын десек, ичи мындай баары нык болуп меткен үчүн
мышкан өтө экен, кыйын экен. Азыр ойлонуп жүрөбүз кантип кылса болот деп. Буюрса, балким кылабыз. Балким жөн эле башкача алып, өзгөчө кылып кылабыз буюрса. Муну кандай кылып бышырасыздар? Духовкага элеби же атайын тандырга салып? Духовка эле бышырылат, потому что өз корочкасы араң турат, ошон үчүн двигать лишний раз нельзя его. Ну, кыймылдаса эле ичинде сөөк жок да, жумшак да, ошон үчүн бузулуп кетет. Түшүндүңбү? Түшүндүм, болду, аябай түшүндүм. Мен да буюрса үй барып жасап жесем болчудай экен. Фарштарын биринчи ичине салып алып тургандан бышырасыздарбы же бышырып алып тургандан саласыздарбы? Мен ойлоп атам, фарш бул жактан салынат окшойт депчи. Баш алынат да, баш алынганда ошол жерден салынат окшойт. Ачып көрсөтпөйсүзбү? Так, бизде может показать. Табак алып келе калсаң жакшы. Мен анда кашык анан тарелкаларды алып келе калайын. Дагы кандай экен, көрүүчүлөрүбүз айтпасак кандай болот дейсиң? Бул жакта баары майдаланып турбайбы? Ичиндеги фаршы майдаланып. Кескенде да прям рулеттей болуп кесилип, эч нерсе эметпейт да. Баасы канча ушундай бир тооктун? 990. Ушунун баардыгынын доставкасы менен 900 сом болот. Элдердин ой пикирлери кандай болуп атат? Эмне деп атышат? Мисалы, сунуш пикирлерин айтып, башка азыктарды да кошсоңор кандай болот дегендер бар. Да, ар кайсы вкустардан да ар кимдин ар кандай вкус болот андай предпочтение дегенде. Ошого жараша ойлонуштуруп кылып атабыз да буюрса. Анан мындай өзүңөргүн фантазияңарга жараша күн сайын ар түрдүү азыктарды кошуп берген болобу фаршка? Өзүңүз? Нет, бул бир рецепт, бир стандартный рецепт менен иштеп атабыз, потому что бир туура эмес нерсе кошуп алса эле вкус портится. Экинчи түрүбүз бар дейбиз, ошол деле аябай абдан жакшы. Жетишпей калдым, просто эртең менен алып келгенге. Балыкты да жасап атабыз деп атпайсыңарбы? Балыктын сөөгүн чыгаруу аябай кыйынбы? Канча убакыт талап кылат? Жасаш бир саатка жакын болуп калат го. Бизден заказ кылгандан кийин свежий бар жазалат, бизде готовый эч нерсе жок болот. Эртең менен ошон үчүн заказ кылган. Бешинде даярдап коесуңар, же эртең менен даярдайсыңар? Только заказ кылгандан кийин жасалып башталат. Азыр буйрутма алгандан кийин анан даярдалып башталат турбайбы? Баары свежий да болчу. Нет такого туруп калып эметкенде, потому что биз самое главное, чтобы свежий было, жетишиш керек. Биринчи азыр имидж иштеп атабыз. Бул жерде дагы эртең менен даярдалып туруп ошондой, канча убакыт болду? Бир сааттай болду окшойт. Анткени ысык дагы деле, баягы демин, ысык демин баягы сезсең болот. Анан дамы дегендечи, жити ушунчалык буркурап турат. Кана эмне кылып ийдиңер? Кестикпи? Келиңиз салып берейин. Салып бериңизчи. Салганда мындай кылып, так. Анаке, опа. Анаке. Жиликке болуп калды. Мага кол жилик деп коебузбу муну, толуктун. Мындай салганда жөн эле мынтип кесип эле салып бересиз. Келиңиз Акмарал. Алтынайга эмнеге тарелка алып келген жоксуз? Жок. Алтынай бул жактан эмне жейт? Я басып чай. Алтынай бизге алып келиптир атайын остийсин көрсүн депчи. Азыр бисмилла деп остип көрөлү, э? Алтынай келиңиз сиз дагы. Мен таң калтырган нерсе буйрутма бергичектиле кээ фарштарын алдын ала даярдап, кесип, турап, ошентип коюшат го. Мында баары жаңы эле жасалган да. Дамы абдан жакшы, ысык, баягы ысык тамактын түрүнө кирет экен, Алтынай. Кайсы убактарда буйрутма беришет? Тойлордо, туулган күндөрдө же жөн эле жегенге? Ар кандай. Конокторго, кудаларга столдун үстүн өзгөчө алып коелук дегенде, кечинде өздөрү достор менен үй бүлөсүнө деп ар кандай эметип беришет. Айтыңызчы, эң көп буйрутма алганда канча тоок даярдагансыз? Бизден фирма менен иштешкенбиз. Фирма деген ар кимге майрамда тараткан. Ошондо бир айтпай эле коеюн. В большом количестве работаем, в большом количестве. Жок, анчалык көп эмес, конечно, мы не сможем так сделать. Биз жаңы жылда еле успели. Жаңы жыл майрамдарда буйрутмалар көп болот турбайбы, э? Ооба. Жетишпей каласың кадимкидей. Жакшы. Сизге жактыбы? Аябай сонук эле. Дамы фарштары
көп багы кошулмадан турган. Азирет күчтүү рекламага. Жакшы. Алтынай сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизге баягы ол сыйып койгула деп алып келип көрсөтүп бергениңиз үчүн дагы. Анан жалпы көрүүчүлөргө баягы үйүңүзгө конок чакыра турган болсоңуз эгерде анан тоок жасап үлгүрбөй калсаңыз, анда албетте буйрутма берсеңиз болот. Алтынай Тапанова, Грилнов фирмасынын директору, неиздөөчүсү бизде конокто болду. Абдан даамдуу тоок үчүн чоң рахмат сизге. Рахмат сизге. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ушундай даамдуу тамактар менен элибизди сүйүндүрүп кубандырып жүрө бериңиздер. Буюрса, тооктор кой кайнатсын. Буюрса, кой болгондо дагы эфирге көрүшөбүз деп койбойсузбу? Эфирде көрүшөбүз. Ийгилик сизге. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз, алыстабаңыздар.